Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn amma ba'd. Бүгүнкү сабагыбыз өткөндө нафил намаздары боюнча баштаганбыз. Ошол сабактын уландысы темада жарыялагандай эле истисқа намазы боюнча. Андан кийин күн тутулууга байланыштуу намаз боюнча болмокчу иншалла. Истисқа деген биздин түшүнүк менен же биздин тил менен айтканда жаан сурап, жамгыр тилеп окуган намазды истисқа деп айтабыз. Биздин шарият ошо элдин бардык муктаждыктарын баягы тейлеп, ошонун баарына жооп бергени менен белгилүү. Мына ошонун ичинде жаанга муктаж болгондо дагы шариятыбызда Аллах субхана таалага кулчулук кылуу, Алла таалага жалдырап, Алла тааладан тилөө максатында окула турган атайын намаз бар. Бул дагы мусулмандын жашоосунда эң керектүү ибадаттардын бири. Анткени кайсы жер болбосун бардык адамдар Аллах субхана тааланын жаанына, жамгырына муктаж. Анан кээ бир жерлерде же болбосо кээ бир убакта ар кандай Аллах субхана тааланын буйругу менен ар кандай себептерге байланыштуу жаан чачын токтолуп калат, кургакчылык болот. Мына ошондой убакта адамдар эмне кылыш керек? Бул маселени эмнеге айтып атабыз? Анткени биринчиден бул биздин шариятыбызда баяндалган керектүү маселе. Экинчиден көптөгөн адамдар ушундай маселени билбегендиктен ар кандай туура эмес шариятка каршы келген иштерге баягы көңүлдөрүн бурушуп, ошону менен алек болуп жүрө беришет. Ошондуктан ар бир адам Аллах субхана тааланын шариятын үйрөнүш керек. Мына ошондой жат көрүнүштөрдүн бири айрыкча биздин Кыргызстанда, балким башка жерлерде да бар болушу ыктымал. Жаз келгенде эле адамдар жана түлөө өткөрөбүз деген ар кандай туура эмес шариятка каршы келген нерселерди баштап алышат. Кээде ошо жаан жабай калганда, кээде болсо кыштан аман эсен чыктык, мал жаныбыз аман эсен жаз күнүн көрдү деп, ошол максатта дуа кылалы, тилек кылалы, түлөө кылалы деп анан тоого карашат же токой койшолу, айылдан сырткары жерге же болбосо айылдын ичине чогулуп алышып, мал союшуп, Алла таалага жалдырышат. Албетте мындай нерсе шариятта тыюу салынган. Анткени баарыбызга белгилүү болгондой эле ар бир ибадат кабыл болуш үчүн сөзсүз түрдө эки шарт каралат. Биринчи ыкыластуулук, экинчиси Алла пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям көрсөткөн жол менен болуш керек. Анан ошол түлөөгө биз көз жүгүртүп карап көрсөк, анын ичинде эки ибадат камтылган. Биринчиден жалпы чыгып алып Кудай таалага дуа кылып жалдыруу, экинчиден көп учурда, экинчиси көп учурда катталат. Бул ошо мал союп кан чыгаруу Алла таала үчүн. Бул экөө тең ибадат. Анан ибадаттар сөзсүз түрдө далилдин негизинде болуш керек. Эгерде ушундай иш болуу, же болбосо ушундай иш жакшы иш болгондо, муну пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзү көрсөтүп кетет эле. Мисалы, эгерде жаан жааган кезде, жаан жабай калган кезде, же болбосо кандайдыр бир кырсык болгондо, же бир кайсындай бир аламаттан же апаттан элдер кутулганда ушундай түлөө кылса болот деп баяндап кетет эле. Мындай нерсе биздин шариятта көрсөтүлгөн эмес. Ошондуктан буттагандарга, элдерге ушундай нерсени айтып түшүндүрүшүбүз керек. Мунун баары тең тыюу салынат. Айрыкча ошо түлөө маселеси жаз күнүндө күчөйт. Ошо элдерге таалим бергенде ошо шариятта каралган, шариятта тастыкталган ушундай ибадатты үйрөнүшүбүз керек. Мына Аллах субхана таала шүгүр, биздин шариятта дагы ошо жаан жабай калган кезде, кургакчылык болгон кезде Аллах субхана таалага жалдырап, тилеп, дуа кылып окуй турган атайын намаз бар да. Ушуну пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизге үйрөтүп кеткен. Бул намаздын түрү хадис булактарында, Бухари, Муслимде, андан башка хадис булактарында кенен чонун баяндалган. Мына ошолордун бири Бухари, Муслимде келген жана Айша энебиздин, Абу Давуд жана андан башка хадистерде келген, хадисте баяндалгандай эле пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям убагында дагы кургакчылык болот. Ошондо элдер келип пайгамбарыбыздан дуа кылууну талап кылат. Анан ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям атайын элдерге бир убакытты белгилеп, талаага чыгып, анан ошол намазды окуйт. Мына ошол жөнүндө биз иншалла кыскача сабак кылабыз. Ошол жаан тилөө же болбосо жаан суроо эки түрдүү болот. Биз айтып аткандай ошо намаз аркылуу да болот, же болбосо дуа кылып тилек кылуу аркылуу да болот. Бул жанагы жума күнү хутба кылып аткан убакытта. Бул да шариятыбызда тастыкталган. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хутба кылып аткан убакытта, бул да Бухари, Муслим баяндалат. Ошо жума намазда хутба кылып аткан убакытта бир адам келип,
пайгамбарыбыз кайрылат да. О Алла не десе кургакчылык болуп, мал жаныбыз кыйналып кетти. Бардык жолдорубуз баягы тарап калды. Бизге дуа кылыңыз деп пайгамбарыбыз кайрылды. Ошондо пайгамбарыбыз ошо хутбада туруп Алла Таалага кайрылып дуа кылат да. Бизге жан бергин деп Алла Таалага жалдырайт. Анан ошол замат ошо дуа кылгандан кийин жаан жаап элдерге береке түшөт. Бул ушул жана хутба болгондо. Мына ушундай кылып дагы жаан жаабай калган убакта, кургакчылык болгон убакта хутба кылган имамдар ошо элдерге кайрылып хутба кылып, ошол эле убакта дуа кылып, тилек кылып Алла Тааладан жаан сураса болот. Бул биринчи түрү. Экинчиси ошо жана намаз аркылуу. Биз ошо сабак кылалы деп айтып аткан намаз аркылуу да. Эми ошонун кээ бир өкүмдөрү боюнча кыскача сабак кылалы. Биринчиден жана башында айтып кеткендей эле, бул нерсе биздин шариятыбызда тастыкталган, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзү окуп кеткен. Бул иштин мустахаб экени, жакшы амал экенинде эч бир шек жок. Бул милдеттүү түрдө намаз эмес, бирок мустахаб, сооптуу намаз болуп саналат. Экинчиден бул намаздын атайын баягы чектелген убактысы жок. Баягы күндүз болобу же түндө болобу, каалаган убакытта окуса болот. Бирок жанагы тыюу салынган убакыттан башка убакытта. Үчүнчүдөн бул намазды жамаат менен окуган жакшы. Жамаат менен окуган жакшы. Төртүнчүдөн ошол жамаат менен окулганда сыртка, мечиттерде эмес, талааларда жана айт намаз сыяктуу сырт жакта атайын ошо эл чогулуп окуй турган жайларда окуган жакшы. Бирок мечитте окуса деле өтө берет. Бирок эң жакшы сыртка чыгып окуган жакшы. Бешинчиден баягы бул намазды ошо жаанга муктаж болгон адамдар окуйт, кургакчылык болгон кезде окуйт. Жөн эле убакытта окуй бербейт. Андан кийинки 6-чы маселе, эгерде элдер мисалы окуйбуз деп чечкен же окуганга чогулуп бараткан убакта жаан жаап калса, кайтып кете беришет. Анткени жаан жаабагандыктан окуйбуз деп барачкан, эгерде анын себеби пайда болуп жаан жааса, аны окуганга муктаждык. Андан кийинки 7-чи маселе, чыгып аткан намазга бараткан адамдар өздөрүн алсыз сезип, Аллах субхана тааланын алдында байкуш сезип барыш керек. Бойлорун көтөрбөй, өзүлөрүнүн муктаждыгын билдирип барыш керек. Кооздолуп сулууланган болбойт, атыр сегинген болбойт сулууланып. Бирок баягы жуун тазаланып койсо болот. Анткени бул жамаат намазы болот. Жамаат намазына жуун тазаланып барган жакшы. Кийинки 8-чи маселе, ошол намазга чыгып элдер чогулгандан кийин мусулман башчысы окупаса, мусулман башчысы болсо, башка имамдар деле окуса, эң алгач ошо намаз окуунун алдында хутба кылат. Бул хутбаны ошо 2 рекет намазга чейин кылса жакшы. Бирок намазды окуп туруп андан хутба кылса деле өтө берет, бирок жакшыраагы биринчи хутба кылган жакшы. Бир эле жолу хутба кылат, жума намазында 2 хутба кылынбайт, бир эле хутба кылынат дагы. Ошол хутбада имам же болбосо ошо намазды окутуп аткан адам элдерди баягы истигфарга чакырып, Алла Тааладан көп кечирим сурап, ошого байланыштуу аяттарды окуп элдерди эскертет. Алла Тааладан кечирим сураганга элдерди үндөйт. Тоба кылгыла деп. Анткени адам баласы ушундай балеледен, кыйынчылыктардан Аллах субхана таала тоба кылып кечирим суроо менен кутулат. Мына ошондой нерселерди эскертип имам хутба кылат. Анан ошо хутба кылып аткан убагында аткандан кийин ошонун аягында дуа кылат. Дуа кылганда 2 колун көтөрүп алып дуа кылат. Элди карап хутбасын кылат, ошол эле убакта колун көтөрүп Аллах субхана таалага жалдырап, жаан тилеп дуа кылат. 2 колун көтөргөндө 2 колун баягы биз адатта 2 кол көтөргөндө алакан асманды карайт го. Бул истисқа намазында алакан жерде карайт да, колдун үстү, алаканын үстү асман жакты карайт да. Муну баягы кыргыздар тескери дуа деп түшүнүп коюшат. Бирок ошол истисқа намазында ушундай дуа кылынат да. Бул Сахих Муслимде баяндалган. Кээ бир алымдар ал хадисти мындай башкача чечмелешип,
баягы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам колун бийик көтөргөндүктөн үстү асманда карап калган, болбосо алакан асман деле каралат дегенди чечимине аракет кылышкан. Бирок Ибн Ражаб андан башка алымдар айткандай, жана кээ бир салафтардан келгендей, истисқа убагында пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам колун көтөргөндө колдун үстү асманда караган да. Бул Сахих Муслимде дагы ачык баяндалып келет. Ошондуктан истисқа убагында ошондой дуа кылынат. Андан кийинки маселе ошол дуа кылып, ошол эле убакта элди карап баягы дуа кылып аткан убакта имамды карап турган же ошол имамга уюу турган адамдар, алар да отуруп алып, ошо имам дуа кылган сайын иштеринен амин деп айтып турат. Имам дуа кылган сайын. Анан имам ошо дуа кылып атып эле ошол замат бурулуп туруп кыбла жакты карайт. Кыбла жакты карап да дуа кылыш керек. Ошол кыбла жакты карап дуа кылаардын алдында кийимин, үстүндөгү кийимин, чапан же чепкени болобу, чечип тескерисинен кийет да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай кылган. Анан ошол тескерисинен кийип туруп, анан кыбланы карап дуа кылат, ичинен дуа кылат. Анан имамга уюу турган адамдар дагы отуруп алып, ошол жерлеринде дуа кылышат. Колдорун көтөрүп, имам дагы колун көтөрүп дуа кылат. Анан дуа кылып бүткөндөн кийин имам элди карап туруп, бер жака буруп, андан кийин минбардан түшүп, анан эл менен биргеликте 2 рекет намаз окуйт. Кадимкидей эле жөнөкөй эле 2 рекет намаз окуйт. Биринчи рекетинде Саббих исман окуса жакшы, экинчисинде Гашия сүрөсүн окуган жакшыраак. Айт намазына окшоштуу. Андан кийин адамдар ошо намаз окуп бүткөндөн, кадимкидей намаз окуп бүткөндөн тарап кетишет. Бул ушундай, ошо баягы намаздын кыскача окулушу ушундай. Бирок жана башында айтып кеткендей, намазды биринчи окуп туруп, андан кийин хутба кылса деле болот. Бирок жакшыраагы биринчи хутба кылып, анан намаз окулат. Мына ушунун баары тең жанагы жогоруда айткан Бухари Муслимде Абдуллах ибн Зейдтин хадисинде, Айша энебиздин хадисинде ушундай таризде, ушундай мааниде баяндалган. Бул дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге калтырып кеткен, үйрөтүп кеткен жакшы сүннөттөрдүн бири. Мында ушундай нерселерди элге жеткирип, түшүндүрүп айтыш керек. Кээ бир убактарда ушундай кургакчылык болуп калат. Элдер эмне кыларын билишпей, же болбосо аларга таалим бергенде адамдар жок, билимдүүлөр. Анан көп убакытта ушундай жакшы сүннөттөн кургалып, жөн гана жүрө беришет. Ошондуктан колдон келсе мечиттеги имамдарга же башкаларга эскертип айтып койгон жакшы. Ошол салат истисканын кыскача мазмуну ушундай. Андан кийинки экинчи намаз бул баягы күн тутулуу жана ай тутулгандагы окула турган намаз. Баарыбыз эле билебиз, ошо мезгил менен кээ бир убакта ай тутулуп, же болбосо күн тутулуп турат. Эми ай тутулганда, күн тутулганда алардын акыбалы кандай болот, баарыбыз эле билебиз. Ошону көргөн адамдар билет да. Мындайча айтканда, күн тутулган кезде нуру кетип, бир нерсе тосуп калгандай болот. Ай тутулганда да ошондой. Нуру жакшы көрүнбөй, мына караңгы каптагансып турат да. Мына ушул убакта дагы намаз окулат. Бул намаздын дагы өкүмдөрү ушу Бухари Муслим жана андан башка хадис булактарында да кенен баяндалган. Мугират ибн Шуба деген сахаба ошо Бухариде келген хадисте айтат. Ошо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам доорунда, убагында ошо Ибрахим деген баласы болот, эмес, ошол чарчап калат да. Анан ошол чарчаган күнү күн тутулат. Анан ошондой кээ бир адамдар ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам баласы өлдү, ошон үчүн күн тутулуп атат деп ушундай кеп кылышат. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат да, бул айдын күндүн тутулушу бул Аллах субхана тааланын белгилеринин бири. Аллах субхана таала ушул белгилер менен өзүнүн пенделерин коркутат, эскертет. Эгерде ушундай тутулууну көрсөңөр, анда намаз окугула, дуа кылгыла, ошо күн тутулуу кеткенге чейин, жоюлганга чейин деп айтат да. Кээ бир риwayatта такбир айткыла, садака кылгыла деп айтат. Мына ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай кылып баяндаган. Анткени баягы бул Аллах субхана тааланын жараткан нерселеринде ар кандай кубулуштар, ар кандай көрүнүштөр, кыйынчылыктар болуп калышы ыктымал. Анан ошол сыяктуу деле пайгамбардын убагында күн тутулган кезде, анан ошо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам баласы Ибрахимдин өлгөн күнүнө туш келип калат да.
Анан адамдар баягы ушундай туура эмес жорушуп, бул Ибрахим өлгөндө ушундай болуп атат дегендиктен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошондой туура эмес ой пикирди четке кагып андай эмес деп чыныгы себебин айтып атат да. Мына ушул нерсени байкасак, көптөгөн адамдар ирсиздерден ар кандай табиятта жаратылышта Алла таала жаратылышын ар кандай кубулуштар көрүнүштөр болсо, өздөрүнүн акылдарына салып кээде чечмелей беришет да. Мына ошондойлорго мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ушул хадиси жооп катары. Эч бир нерсени баягы далилсиз жөн эле жоромолдоп, божомолдоп чечмелей берген туура эмес. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол сахабаларга ушундай таалим берген да. Бул ай менен күтүүнү бирөөнүн өлүмү үчүн же болбосо бирөөнүн жашоосу үчүн тутулбайт. Бул Аллах субхана тааланын гана белгиси, ушул белгиси менен пенделерин коркутат деп. Демек, хадисте баяндалгандай, бул хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүлөрүнүн пенделерине белги берип, тоолоруна келишсин, Кудай тааланы эстешсин, дуа кылышсын деп ушундай белгилер берип турат. Ана биз дагы ошондой кылып амал кылышыбыз керек. Анан кээ бир адамдар ушул өкүмдү билбегендиктен, байкасаңыздар күн тутулган кезде, ай тутулган кезде, же болбосо алдын ала кээде божомолдоп айтып коюшат, бул жерде тутулат экен десе, ошону таңыркап, кандай тутулат экен көрөлү деп, мындай бир кызык кубулуш катары, мындай коркунуч катары эсептешпей эле, таң калыш сүрөт катары ошо менен алек болушат да. Мусулман адам антпеш керек. Бул Аллах субхана тааланын бизди баягы эскертип коркутуп аткан белгиси. Ошол убакытта пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын айткан сүннөтүнө башыйып, дуа кылып, жалдырап, ошол күн тутулуу жоюлганга чейин намаз окуп, дуа кылып жалдырашыбыз керек. Мына ушул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын бизге өтүп кеткен сүннөтү. Анан эми ушул жөнүндө кыскача дагы өкүмдөрүн айталы. Мына башында айткандай эле, бул намаздын баягы далили ошо пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөттөрүндө ачык айкын далилденген. Анан мунун себебин билдик, ошо качан гана убакытта күн тутулса же ай тутулган убакытта дароо ошол убакытта окулат. Бул дагы ошо жамаат менен окула турган намаз. Элдерди ошо имам ошо мешитке чакырат, азан коомат айтылбайт. Болгону ошо күн тутулуп калган убакытта ас-салату жамиа деп чакырып элдерди түн ичинде болобу, күндүз болобу чогултуп, имам болсо имамдан башка адам болсо жамаат менен окушат. Жамаат менен окуган жакшы. Бирок жамаат менен окубаса, бирөө үйүндө болуп калса да жалгыз деле окуй берсе болот үйүндө. Үйүндө окуса да болот, мешитке барып да окуса болот. Эң негизги ушул кубулуш жоюлуп кеткенге чейин Алла таалага жалдырап, дуа кылып калыш керек. Бул намаздагы 2 рекет болуп калат. Бул ушул Бухари Муслим Айша энебиздин хадисинде, Ибн Аббастын андан башка да сахабалар хадистеринде кенен баяндалган. Анан мунун кыскача баяны мындайча. Ошол элдер чогулгандан кийин имамчылык кылган адам имам өтөт дагы кадимкидей эле такбир кылып, кыбланы карап намазын баштайт. Фатиханы окугандан кийин анан узак сүрө окуйт да. Мисалы Бакара, Али Имран сүрөсү окшогон узак сүрөнү бир топко чейин аябай узак окуш керек. Сүннөт боюнча узак окуп туруп, анан рүкүгө барат. Рүкүгө барып та рүкүдө бир топ убакытка чейин туруп узак рүкү кылыш керек. Андан кийин рүкүдөн кайра башын көтөрүп туруп, саждага кетпестен кайра кыраатты баштан окуп, Фатихадан баштап, дагы узак сүрө окуш керек. Бирок биринчи узак окуганга жеткирбестен, андан кичине азыраак кылып окуш керек. Андан кийин анан кайра рүкүгө барат. Рүкүгө барып, дагы узагыраак болуп, бирок биринчисине караганда кичине кыскараак. Анан башын көтөрүп туруп, андан кийин саждага барат. Саждага барып, саждада да узак сажда кылат, бир сажда кылат. Андан кайра башын көтөрүп, эки сажданын ортосуна отуруп, кайра саждага барып, аякта дагы узагыраак кылат. Бирок биринчисине жетпейт. Анан ушинтип экинчи рекетке турат. Байкасаңыздар, биринчи рекетте 2 рүкү кылып атат да. 2 рүкү кылынат. Анан экинчи рекетин дагы ушундай сыяктуу кылып окуйт. Фатиханы окуйт, анан узак сүрө окуйт, бирок экинчи рекетте узак сүрө, биринчи рекеткине жетпейт, андан кичине кыскараак кылып. Анан бир рүкү кылат. Рүкүндө узагыраак кылат дагы, анан башын көтөрүп туруп, кайра кыраатты башынан баштайт, Фатиханы окуп. Анан дагы узак бир сүрө окуп туруп, андан кийин кайра рүкүгө барып, дагы узагыраак кылып, биринчисине караганда кичине кыскараак, бирок узагыраак кылат дагы.
анан башын көтөрүп анан саждага барып, анан 2 сажда кылып туруп, андан кийин ошонун намазын бүткөрөт. Мына ошол баягы күн тутулганда намазын окула турган сыпаты ушундай. Кээ бир хадистерде негизи анча мынча айырмачылыгы бар кээ бир сыпаттар келген, бирок да эң баягы көрүнүксү, белгилүүсү ушундай да. 2 рекетте 4 үркү кылынат. 4 үркү менен ошо күн тутулгандагы намаз окулат. Албетте мындай нерсе ар бир эле адамдын колунан келет. Колунан келсе, колунан келгенден кийин жамаат менен болобу, үйдө жалгыз иш кылып, ошо намазды окуганга аракет кылыш керек. Мешитке бара албай калса, үй бүлөсүн, бала чакасын тургузуп алып ошо окуган жакшы. Анткени бул Кудай таала ошо жалдырап адам баласынын кулчулугун билдире турган ибадаттардын бири. Балким ошондой белгилер аркылуу Аллах субхана таала бизге азаптап келип коюшу ыктымал да. Ошону алдын ала тосуп, Алла таала жалдырап, кечирим сурап намаз окуш керек. Негизинен ошо намаз баягы күн тутулганда же ай тутулганда ошо тутулуу көрүнүшү бүткөнгө чейин окуган жакшы да. Ошондуктан узак окулат да, бул узак окулат. Анан эгерде мисалы элдер узак окуп туруп анан намазды бүтүрсө, бирок дагы эле күн тутулган эртерээк болгон болсо, анда дуа кылып, Алла тааладан кечирим сурап отура беришет ошо кеткенге чейинчи. Эгерде намаз окуп бүткөндөн бүтүп калган болсо, алхамдулилlah да сүннөттү ылайыктуу аткарган болушат. Эгер жанагындай башында айткандай кетпей калса дагы дуа кылып, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дуа кылып, такбир айтып, садака берип, Алла таалага жалдыраш керек. Мына ушул күн тутулганда, ай тутулганда окула турган намаздардын ошо кыскача мазмуну ушундай. Аллах субхана таала баарыбызга динибизде бекемдик, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүн жакшы жана туура кармаганга жардам берсин. Аллахумма салли ва саллим ала набийина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.